Арыбаңыздар. Адегенде ушул күндөрү мени колдогон тилектештерге ыраазычылык билдирем. Силердин колдоо болбогондо мага эбак айып тагып өкүм чыгарышмак. Бул сот ишимди дагы бир жумага жылдырышты. Мен үчүн өкүм жөндөн жөн эместигин баары жакшы билет. Бийлик менен алардын жан жөкөрлөрү мага жана биздин командага жасаган одоно мыйзамсыз иштерди эптеп мыйзамдаштыруунун акыркы амалы. Уктоочу бөлмөдөгү жашыруун камералар биздин кызматкерлерди шантаж кылуу, коркутуу, аңдуу, телефондогу сүйлөшүүлөрүбүздү тыңшоо, баңгизат ыргытуу, ишти бурмалоо, соц тармактарда каралоо, карандай калыптарды жайылтуу. Болгондо да президент менен УКМК баш болду. Бул демек бийлик ээлери кимди болбосун каралап, кара санатайлык менен күнөөлөп, камай берет дегендик. Мага карата уюшулган шумдуктуу окуя ар бир кыргызстандыктын башына келиши ыктымал. Бийликтегилер баарын өзүбүз билебиз дегени бул. Эгер алардын эл рызкысын тоноп калып айтканын ачыктап, аларга кошомат кылып турбасаңыз эле, демек сиз бузукусуз. Бийликтегилер дал ушуну далилдеп коюшту. Бирок алар мага сот өкүмүн чыгарып коюуга эмне тоскоолдук болууда? Албетте, мага карата жасалма кылмыш ишинен кабары бар кыргызстандыктар, активдүү жарандык коом турган үчүн. Биздин жарандар экиге экини кошсо канча болорун сонун билет. Биздин иликтөөлөр менен кеңсебизди тинтүүнүн ортосунда түздөн түз байланышы бар. Болгону 2 күн айырма. Мага каршы иш уюштурууда бизге тиешелүү компьютерлердеги документтерди соц тармактарга жайылтып, каралап, шыбап, телефондогу сүйлөшүүлөрүбүздү тыңдап, бирөөлөрдүн оозу менен калп казанын кайнатышты. Төө тезегин кургатпай сотко баруу, алардын калпын ачыкка чыгаруу, төө эмес экенимди далилдөө мага эле кызык деп ойлобоңуздар. Чет өлкөгө чыгып тынч иштеп, акча таап, жалгыз баламды маңдайымда эркелетип өстүрүүгө деле мүмкүнчүлүгүм болду. Бирок тойдум байдын кызына деп кетип калбадым. Себеби менин көз кырымда жөнөкөй адамдар көп. Алар бийлик менен иши жок фермерлер, жүк ташыгандар, таксисттер. Эгер кол куушуруп баш ийип берсем, мен тургай жөнөкөй адамдар менен бул бийлик эмнени гана кылбайт. Баарын камап тындырар бийлик төбөлдөрүнө кыңк этпес, каш кагып каяш айтпастар эле керекпи? Биздин элге мындай кордук зомбулукту каалабайм. Мен чаар көпкөн, көзүн май баскан мындай бийлик системасы менен аягына чейин күрөшөм. Бирок жалгыз эч нерсе кыла албайм. Мен 28 сентябрь саат 15:00 Свердлов сотунда соңку сөзүмдү айтам. Эгер жылдырып эле коюшпаса, сот чечими ушул күнү чыгууга тийиш. Сиз дагы Темиров Лайф командасы сыяктуу бийликтин өз билемдигине каршылык билдириңиз. Адилеттүүлүк орногон Кыргызстанда жашагыңыз келерин көрсөтүңүз. Жөн гана келип, адилетсиздикке каршы экениңизди билдириңиздер.